Бул жер негизи арендада болчу, ижарада болчу. 5 жылдык мөөнөт менен берилген. Бирок ушул үстүбүздөгү жылдын август айында ижара мөөнөтү бүтүп, комиссия аркылуу ижара келишими жокко чыккан. Андан тышкары бияктан айта кетчү нерсе, пристройка бул тротуардын үстүндө турган пристройка. Өзүңүздөр байкасак, баардык шаардык тургундар деле билет. Чоң тротуар менен келип эле баягы кичинекей тротуарга айланып кеткен жер. Анан ошол себептен бул жерди алып, тротуар катары колдонсок, андан тышкары биздин жөө жүргүнчүлөргө ушул Чүй Шопок көчөлөрүнүн кесилишинде атайын жер алдындагы же жер үстүндөгү баягы жөө өтмөктөрүн куруу пландалган. Ошонун негизинде алынып аткан нерсе. Биз 20 август күнү эле бул ижарачыларга билдирмесин бергенбиз, бирок бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай келген. Бул эми чоң зданиялардын, имараттардын бири болот ушул. Андан тышкары ушу борборубуздун ортосунда жайгашкан имараттардын бири. Анан ушул көрктөндүрүү иштерин туура алып кетүү жана ошондой эле жөө жүргүнчүлөргө баягы шарттарды түзүү максатында болуп аткан жумуштар. Бул ижарачылар, субарендада турган ижарачылар $7,000 айына, ал эми бюджетке келгени $100,000 жылына болчу. Биз арендаторбуз да, субаренда деп койгандай, муну хозяин зданиясы башка да. Хозяин здания бирок айткан 20 августта берилген экен, бирок сүйлөшүп атабыз, аренданы продлевать этип бергиле деп сүйлөшүп атабыз деген да. Заявление жазып, мэриядан сураныптыр. Пока подземка салынып, антмиткенче чейин продлевать этип бергиле деп. Анан отказ беришиптир. Как арендатор катары кеч билип калдык да, ошон үчүн биз мэриядан суранып атпайбыз. Биздин элдерибиз бар да, бизде жумушчулар бар, иштеп аткан. Мондай иштеп атканда эле бизге келтирип, бүгүн талкалайбыз, жабылабыз деген ошол жагын болуп атпайбы бизгечи. Буякта 22 жумушчу иштейт. Ошолорду кичине дагы 1-2 күнгө чоюп бергиле, биз аларды трудострой кылалык башка жерлерге. Башка жерден биз здание таап алалык аренда алгангачы. Сурап бүгүн биз Нурданга, заммерге обращение кылдык. Өзүбүз деле кошо бузушуп жардамдашалык, бирок кичине убакыт бергиле депчи. Анан болгон жок, уже предписание берилген.